Көгөл таң программасы түзүү эфирде уланууда. Бүгүн 28 март, күнгө шейшемби. Мынакей жаздын кирип келиши менен биз дагы бүгүн студиябызга мейманыбызды чакырып, айлана чөйрөнү көрктөндүрүү иштери боюнча, деги эле жашылдандыруу боюнча кеп кылып жаткан чагыбыз. Студиябызга дагы ушул темага байланыштырып, атайын мейманыбызды чакырдык. Мейманыбыз менен тааныштыра кетейин. Канатбек Даабаев, Каракол чарбасынын, Токой чарбасынын жетекчиси. Канат мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келипсиз. Мынакей биз жаздын кирип келиши менен көчөттөрдү туурап отургузуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу боюнча бүгүн темабыздын алкагында кеп куруп жаткан чагыбыз. Сизди чакырганыбыздын дагы бирден бир себеби мынакей ушул Токой чарбасында өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп келесиз. Ушул Каракол Токой чарбасы боюнча дагы айта кетсеңиз. Саламатсыңар, бир жолу. Каракол Токой чарбасы ошо Ак Суу районунда жайгашкан. Жалпы 6 токойчулуктан турат. 31 токойчубуз бар. Ошо Токой чарбанын аянтында жыл сайын ошо токой өстүрүү иштер жүргүзүлөт. Токой чарбада иштер бар, токойду коргоо иштер бар. Ошонун бирөөсү ошо токой өстүрүү иштер бар. Жылына ошо жогорку жактан биздин токой кызматынан буйрук менен бекитилген план иштер берилет. Ошону так убагында аткарганда ошо биздин ошо жамаатыбыз менен ошо аткарганда биз жыл сайын ошо иш алып барабыз. Быйылкы жылдын негизинде кандай иш пландарды бекиттиңиздер, кандай иштерди жүргүзүп баштадыңыздар? Быйылкы план боюнча 45 гектар аянтына токой тигебиз. Ал ошо 6 токойчулуктан ар бир токойчулукта болот. Азыркы күндө өткөн бешембирикте ошо райондун мекемелер менен ошо акимибиздин баштаасы менен 2,5 гектар жерде 2,5 жерге токойду тиктик, терек көчөттөрүн тиктик. 2,5 гектарга 5000 көчөт тиктик да. Ушу жашыл мурас акциянын алкагында аткарылган ал иш чара. Бир 150 кишидей катышты. Буюрса бул биринчи эме. Жалпы ошо 45 гектарды так убагында аткарганга аракеттебиз. Ал эми көчөттөрдү, үрөндөрдү каяктан алып келесиздер? Атайын мамлекеттен буга дагы акча бөлүнөт да туурабы? Ошо токойду өстүрүү үчүн, тигүү үчүн ошо атайын көчөттөрдү өстүрөбүз, өз даярдайбыз. Ошо 6 питомнигибиз бар ар бир токойчулукта. Ошо план боюнча былтыр 200 килограмм уруктар чогултуу планы болчу. Аны толук аткардык. Ине жалбырактан ашуу менен аткардык, чогулттук. Буюрса быйыл 1,5 гектарга жакын 40 сотоктун тегеринде ошо уруктарды себебиз. Ине жалбырактуу эле. Анан дагы жаз жалбырактуу себебиз. Жалпы көчөт өстүрүү планы 900 000. Буюрса быйыл толук аткарганга көз жетет. Даярбыз. Ал эми көчөттөр канча убакытта чоңойтулуп, анан кайра көчүрүүгө канча убакыт сарпталат? Эми уруктан чыккан көчөттөр сеянцы деп коет орусча. Аны 4 жыл өстүрөбүз, Ельчан-Шанский деке. Сосналардыкы болсо, Кызыл Каргай болсо 3 жыл өстүрөбүз. Ошо сеянцы. Анан аны кайра которобуз, же того тигебиз, ушундай себилме көчөттөрдү, же кайра дагы саженцы кылып деп шкалировать этип өстүрүп, бою 1,5 метр, 1 метрге чейин өстүрүп, уже крупномерный менен да того өстүрөбүз. Быйыл да ошо акциясынын алкагында ошо район менен, ошо область менен шахта жакта 8 гектарды даярдап койдук жерин. Ошо буюрса күн жылыганда, апрель айларында ошо крупномерный менен тиккенге уже аракеттебиз да. Акция уюштурдук, акция өттү деп атасыз. Ушул акция боюнча да кененирээк айта кетсеңиз, кимдер тарабынан уюштурулду, негизги максаты эмне болду бул акция, кандай аталат? Акция бул Жашыл мурастын улуттук компаниясынын алкагында өткөрүлүп атат. Ошо Каракол Токой чарбасынын жеринде өткөрүлдү. Жалпы
6 гектар аянта тигебиз. Бирок ошол күнү Бешенбирикте 2,5 гектар тигилди. Ошо райондун мекемелеринин ошо сотрудниктери келип катышты, акимибиз катышты, зам аким катышты, биздин сотрудниктер катышып өткөрүлдү. 5000 көчөт тигилди теректе. Жакшы иш болду. Көп кол менен бат бүт өткөн. Аны өзүбүз тиксек бир жумадан ашык тикмекпиз. Бирок бир күндө бүткөн. Жогоруда айта кеттиңиз, мына ушул Каракыл токой чарбасында 6 токойчулук бар деп, ошол боюнча да айта кетсеңиз, канча адам эмгектенет? Мисалы үчүн жанагы сиз айтып аткан көчөттөрдү отургузуп өз убагында отуп, аны өз убагында суусун берип кам көрүүгө дагы көп кол жумшалат эмеспи? Анан ошол жумушчулар да жетиштүүбү? Аларга кандай кам көрүү керек деги эле? Албетте, ошо ине жалбырактуу көчөттөрдү өстүрүш үчүн оңой эмес иш. Бул биринчиден ошол процессин айтып кетейин. Эмне дегенде бул оңой эмес. Биринчи тогурчактар чогултабыз. Бактын үстүнө. Күз айында чогултула алат, Чогултабыз, ошонун убактысы бар. Ошону чогултуп, анан сушилкабыз бар. Ошого жаябыз, кургатабыз. Ошондо тогурчактар ачылганда ичинен майда уруктар түшөт да. Ошол уруктарды чогултабыз. Жазында аларды себебиз. Сепкенде 4 жылда араң 15 сантиметр өсөт. 4 жылда. Азыр балатылар сатып атпайбы? 1,5 метр. Алардын жашы мындай эсептесе 10 жыл тегереги. Ал мындай оңой деп эметпес, бир 10 жыл. Оңой деп ойлоп турмун. 10 жыл мындай баланы өстүрсөңүз 3-чү класс болуп калат, 4-чү класс болуп калат. Ушундай 3-чү, 4-чү класс бала менен тең болуп калат да, ушундай жай өсөт. Ошо 6 токойчулугубуз бар. Аксук токойчулугу, Жергес токойчулугу, Бозучук токойчулугу, Турген, Шахта токойчулугу, анан Жыргалан токойчулугубуз бар. Ошо 6 токойчулукта 31 токойчу иштейт, 6 токой башчысы бар. Анан тышкары ошо центральный аппаратыбызда инженерибиз бар. Ошо ар бир тармакты тейлеген инженерлерибиз бар. Ошо токой өстүрүү инженер, токой чарба, токой коргоо инженерибиз бар, башкы токойчубуз бар. Ошо. Демек, мынакей ардактуу замандаштар, теле көрүүчүлөр, мына ошол биз көрүп жүргөн бир учурда ошол балатыларды үйгө кыйып келип, жаңы жыл тозгон убактыларыбыз да болгон да, бирок мына ошол өзүңүздөр күбө болгондой эле, ошол кичинекей балатыларды өстүрүүгө өтө көп убакыт талап кылынат, камкордук талап кылынат. Мынакей 4 жылда араң 15 сантиметр өсөт деп атасыз. Бул үчүн дагы чоң эмгекти талап кылат экен. Андыктан сөзсүз түрдө жаратылышка аяр мамиле жасап, мына ушундай ар кандай терс иштерди жасоодон алыс болсок деп айткым келип турат. Себеп дегенде мынакей акыркы учурларда дүйнө жүзүндө ар кандай табигый кырсыктар дагы орун алууда. Мына ушуга адамзаттын тийгизген терс таасиринен улам болууда. Ушул боюнча да айта кетсеңиз, жалпы көрүүчүлөрүбүздү бир жакшы нерсеге чакырып үндөп дегендей. Эми ошо токойлордун экосистемаларын коргоо жана климат туруктуулугун ошо жылдын атылышы болгон 22-жылы. Ошонун негизинде бизде министрлик кабинетинин тарабынан тескеме чыккан 95-чи. Ошо дорожный карта. Ошо 59 пункттан турат. Ошонун ичинде ошо Жашыл Мурат компаниясы бар. Ошону Жашыл Мурат компанияны ошо президентибиз баштаган былтыр 12-мартта, билесиңер баарыңыз. Ошонун жаңы тескеменин ичинде 59 пункттар турат деп атпаймынбы? Ошонун ичинде ошо электронный платформа деген бар. Ошондо ар бир жаран ошо интернет кирип көрсө болот, каяк жакта канча токойлор тигилип атат, кандай тигилип атат, каяка тигейин деп атышат. Ар бир жаран мындай эмес, же юридикалык же жеке ошо катышса болот. Катышса кандай салым кошсо болот, же акчалай карата ушуну бир финансировать этип ошо бир кайсы посадкага демөөрчүлүк кылса болот экен, же болбосо өзү калоо менен барып ошо катышып, тийишип, кармашып, ушундай да электрон платформа чыккан, ошо токой кызматы менен иштелип чыккан. Бул аябай жакшы эме, мындай айтканда прозрачность дегендей. Ар бир киши муну деле чакырам, ошо Каракол
шаарынын тургундарына, Ак Суу районунун тургундарына, жалпы көлдүн тургундарына ошо кирип, катышып, эмне дегенде бул жакшы иш. Албетте. Мурас деген ошо биздин урпактарга бирдеме калтыралык деген ой ошо биз аябай токойчулар кубанычтабыз. Эмне дегенде ошо биз канча жылдан бери кылып келаткан ишти ошо президентибиз өзү колдоп, ошо көңүл буруп, азыр кадимкидей ишибизге жеңилдик болуп калды. Рахмат айтам ошо токойчулардын артынан. Эми Кыргызстаныбыз жашыл болуп турса, гүлдөп турса, кандай сонун. Албетте. Ошон үчүн ошо ар бир жараныбыз катышса болот. Биздин көчөттөрүбүз бар. Питомниктен өсүргөн ошо өзүнүн бекилген антимонополия менен бекилген баалар бар. Ошондон биз ашык да, арзан да сата албайбыз. Ошо баа менен беребиз, өзүнүн жеке жерине тиксе болот. Же бир уюшуп берип парктарды уюштурса болот, тиксе болот. Же бир айыл өкмөттүк парк дегендесе ошого барып демөөрчүлүк көрсөтсө болот, ошо каражатын көтөрүп. Же жөн эле барып эле студенттер барып тигишип кармашып эмсе, бул аябай жакшы мындай тарбия дейм да. Жаш балдарга да. Ал эми Каракол шаарындагы көрктөндүрүүгө кандай иштерди жүргүзүп келесиздер? Мынакей жаздын кирип келиши менен бак отургузуу иштери жүргүзүлүп баштайт. Силер дагы бул иштерге катышсаңыздар керек. Биз эми катышканда, мына айтканда, бизде 45 гектар планыбыз бар деп атпайбы? Былтыр 35 гектар болчу, 42 гектарды аткарганбыз. 120% кылдык. Быйыл 45 гектар план болду. Эми чын айтса 45 гектарды жөн эле айдап сепкенге, мисалы, будай барбак оңой эмес. Ооба. Аны 45 гектарды тоолуу жерлерге тигиш бул өтө оор иш. Анан биз чын айтса уже баштадык. Биз эми айдын аягына чейин ушул иштер менен алек болобуз. Эмне дегенде отуруудан жөн эле мындай ишембиликке барып атпайбызбы? Отуруп, аны уюштуруш керек, жерин даярдаш керек. Көчөттөрдү даярдаш керек, казыш керек, алып келиш керек. Ушул убагында баарын бул өзүнүн процедурасы эме, убагында аткарбаса кылган ишиң текке кетет да. Ошон үчүн шаардын ушул жашылдандыруу боюнча ошо шаарда өзүнүн муниципальный эмеси бар, мекемеси бар. Ошолар аткарат. Бизге да ошо мэриядан кайрылышкан, ошо жардам катары кандай көчөттөр бере аласыңар, эмне сатып алабыз деп. Биз аларга өзүбүздүн февралда эле өзүбүз барып вице-мэрге жолукканбыз. Ушундай өзүбүздүн эмебизди кандай көчөтүбүз бар, эмне бар, ошо акцияны аткарыш үчүн биз даярбыз, кантип көчөт бергенде. Ошонун эмесин, списогун бергенбиз. Өткөндө кайрылышкан, келишкен, буюрса аларга да бир көчөттөр канча муктаж болсо биз бергенге даярбыз. Шаардан да тышкары айыл өкмөттөргө да берип атабыз. Демек, Каракол шаарынын көрктөндүрүү иштерине сиздердин да салымыңыздар чоң экендигине ынандым. Себеп дегенде мынакей сиздерден көчөттөрдү алып, ошол айлананы жашылдандырып көрктөндүрүүгө да сиздердин салымыңыздар чоң экен. Жогоруда айтып кеткениңиздей, ошол кичинекей мен ойлоп турмун, башка жактан уруктарды алып келип, анан себет депчи. Бирок сиз айтып кетпедиңизби, тоорчактарды терип, анын үрөнүн чогултуп, анан өз убагында жайып, кургатып баарын өз убагында алыш бул дагы чоң эмгекти талап кылат. Сиздерге болсо терең ыраазычылык. Мынакей биздин жалпы эле республикабыздын өнүгүшүнө мына ушундай таза абаны камсыздап берип жатканыңыздарга дагы сиздердин салымыңыздар чоң. Андыктан сизге терең ыраазычылык билдирем. Алтын деп болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Азыр болсо эркин микрофон бере кетейин. Жалпы эл журтубузга калоо тилегиңизди айтып, жаз майрамдары менен баштап кетсеңиз болот. Эми бизде сөзүбүз бар го. Жер бак менен көгөрөт, эл бата менен көгөрөт да. Ошо кыргыз жерибиз көгөрүп эле, ичибизде ынтымак болсун, токчулук болсун. Кандай кырсыктардан сактасын Алла Таала. Элибиздин арабызда жакшы жолу мамилелери болсун. Бирибизге жакшылык каалап эле ушундай жакшы иштерди аткарып эле жүрө берелик. Ошо алдында биздин президенттерибиз, министрлерибиз болсун, ушуларды демилге болуп, алар баштаса биз да мындай иштерге даярбыз ал бир элге. Ошо үскөлүбүз Кыргызстандын эмеси да, бермети да. Ооба. Бияка канча киши келип атат, кышы, жайы келип атат, келип суктанып кетип атат. Ошон үчүн мен кайрылат элем ошо биздин жарандарга тоого барып эс алып кеткенде өзүбүздүн ошо жанакындай таштандыларды
чогултуп таштабай кетип, мисалы келген туристтер эч качан таштабайт, чогулуп кетет. Биз өзүбүз кичине эметип коюп атабыз. Эми мен ойлойм, анда биз токтотобуз. Таза болсо, кооз болсо канча киши келет, канча киши келип суктанып эс алып кетет. Ошо биздин ошо экономикага чоң салым болуп атат. Туурабы? Албетте. Ошон үчүн Сиздин айтканыңызда кошулам да, ооба чындыгында мынакей жаздын келиши менен ар кандай пикник, эс алууларды, жаратылыш парктарына барып эс алууларды уюштуруп башташат. Анан сиз айтып кеткендей, сөзсүз түрдө артыңыздардан тазалап таштандыларды ала кетип турсаңыздар, кээ бир жарандар болот экен, туристтер таштап кетип атат дегенчи. Эч кандай туристтер таштабай эле өзүбүздүн жарандарыбыз эле жаратылышыбызга зыян алып келип, мына ушундай таштандылардын көп чогулушуна дагы себепчи болуп атабыз. Андыктан бул нерсени баарыбыз колго алып, өзүбүздүн таза мамлекетибиз үчүн таза жаратылыш коюнда таза эс алгыбыз келсе, сөзсүз түрдө артыбызды жыйнап таштандыларды жыйнай кетебиз деген ойдомун. Ардактуу замандаштар, биздечи мейманыбыз Каракол Токой чарбасынын жетекчиси Канатбек Дабаев мырза болду. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн Көл таң программасынын алкагында айлана чөйрөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу боюнча кеп куруп жаткан чагыбыз. Ар бир кыргызстандык жаран Кыргызстандын өсүп өнүгүшүн кааласа керек. Андыктан ар бирибиз ушундай иштерди жасап, салымдарды кошуп, салым десе жөнөкөй эле айлана чөйрөнү тазалап, экологияга зыян келтирбей, жаздын келиши менен ар бирибиз бирден болсо дагы бага отургуза турган болсок, бул дагы болсо да өлкөбүз үчүн чоң салым болот экен. Анда бул нерсени ар бирибиз колго алсак деген жакшы тилекти айткым келип турат. Программабызды алдыны көздөй улантабыз. Азыр болсо кичинекей бөбөктайларыбыз үчүн мультфильм тартуулайбыз.